Ибрахим баласына: "О балам, мен түшүмдө сени курмандыкка чалып жатыптырмын" деди. Исмаил болсо: "Атаке, Аллах сага буйруган нерсени аткар. Менин сабыр кылуучулардан экенимди көрөсүң, иншааллах" деди. Бирок Ибрахим кантип өз баласын соет? Бул өтө чоң сыноо. Ал тунуулу жана эң биринчи кубанычы болчу. Бирок Ибрахим Аллах Тааланын буйруктарын аткарууда эч биринде экиленген эмес. Жада калса бул буйрук өз баласын союу болсо дагы. Ибрахимдин алдында бир эле максат бар болчу. Ал Аллахтын буйруктарына эч ойлонбой моюн сунуу. Ошондо дагы Иблис Исмаилди: "Ибрахим сени соёюн деп атат. Ал сага жооп бере алабы? Аны бул нерсеге Аллах буйруган" деп азгырып жатты. Исмаил Иблиске: "Мен дагы Аллахтын буйругуна баш ийем" деп жооп берди. Ибрахим сени кандай жерге таштап салган эсиңдеби? Бул жапайы какыраган талаага. Жар, бул Аллахтын өкүмү. Сен эмне? Мени Аллахка, анын элчисине душман кылгың барбы? Ошентип Ибрахим Исмаилди курмандыкка чалган алып келди. Ибрахим эч экиленбей, чечкиндүү болуп Исмаилди байлады. Анан бучагын курчтап айтты: "О балам, сен Аллахтын буйругуна баш ийген үлгүлүү пендесиң. Ата бала экөө Аллахтын амирине моюн сунуп, атасы аны маңдайы менен жерге жаткырганда, Роббиси Ибрахимге Исмаилдин жибин чеч деп добуш окузду. Жана Роббиси ага Исмаилдин ордуна башка курмандык берди." Силердин кимиңер Исмаилдей боло аласыңар? Мейли атаңарды жакшы көргүлө, ага баш ийгиле. Бирок атаңар силерге: "Кел балам, сени курмандыкка чалайын" десе, ким силерден "Мейли о атаке, мени курмандыкка чала кой" деп айта аласыңар? Атаңар эгер бычак менен арканды алып кел деп, ал аркан менен өзүңдү байлап, сени соёюн дегенде, "Мени аяба ата, Аллахтын буйругун аткар" деп айта аласыңарбы? Аллах Таала аруу жана ал Аллах өз пайгамбарлыгын кимге берүүнү жакшы билет деп тактаамай айткан. Ошон үчүн Исмаилден үлгү алгыла, о мусулмандар. Ата-энеңерге кандай абалда болсоңор дагы моюн сунгула, жеңишке жетесиңер. Анткени ата-энеге ак болуу, мунун жазасы акыреттен мурда бул дүйнөдө дагы катуу болот. Атаке, мен түнү бою Хажар эне бизге берилген бул сыноо жөнүндө ойлонуп чыктым. Анын жалгыз баласынын курмандыкка чалынышын билгенде, ал эне жүрөгү менен бул Аллахтын буйругу деп жооп берди. Анын жүрөгү жалгыз баласынан дагы айрылып жатканына эзилет болчу. Бирок анын ыйманы мунун баарын жеңди. Анткени Хажардын ыйманы анын канына сиңип, кан тамырында каны менен чогуу жүгүрүп, жүрөгүнө тоодой орногон ыйман эле.
Мен дагы Ибрахимдин жүрөгү жөнүндө көп ойлондум. Ал дагы коркуп, калтырап, баласын союуга капаланып, баламдан айрылып каламбы деп жүрөгү кысылып жатты. Бирок анын дагы ыйманы бекем экен. О Аллахым, өзүң жүрөктөрдүн ээсисиң. Жүрөктөрүбүздү өз диниңде бекем кыл. Алар бизге окшош жөнөкөй адамдар эмес. Аларды Аллах Таала өзү тандап алган. Жана ал үчөөнө ушундай сабыр берген. Аларга ушундай керемет адеп берген. Аларга ушундай керемет адеп берген. Сиз эмне? Ыйлап жатасызбы, о ата? Бул жүрөктөгү ыймандын даамы, балам. Андай болсо, бизге Ибрахимдин жашоосу жөнүндө толук айтып бербейсизби? Адам өз баласын кантип соймок эле? Ушул дагы динденби? Таухид дегени ушулбу? Дин менен өз баласын союунун эмне байланышы бар? Ал муну Аллахтын амирине моюн сунуп аткарып жатат. Аллах кантип өз балаңды сой деп буйрмак эле? Сен өз балаңды соет белең? Аллахым, өзүңдөн башка кудай жок. Аллах сенден сактасын, о иблис. Биз Журхумдун жигиттери, бизди Аллахтын халилинин баласы Исмаил ат чабууну үйрөткөндөй, башка эч ким бизди ат чаба болбосо керек. Журхум уруусу алар биринчи болуп бул жерде Хажар менен Исмаилге кошуна болуп отурукташкан. Биз ыйманды биринчи болуп ушул Хажардан, анын баласы Исмаилден жана бул жерге хижрат кылып келген Ибрахимдин шериктеринен үйрөндүк. Ошентип Исмаил алейхиссалам өз коомуна насаат айтып, аларды ыйманга үйрөтүп, Аллахка моюн сунуп жашоого чакырып баштады. Аларга ким Аллахка баш ийип жашаса, Аллах аларды кенендеги асман менен жердей болгон бейишке киргизет. А ким Аллахка капыр болуп, күнөөкөр болсо, андай адамга тозоктон башка жаза жок деп даават айтчу. О Аллахтын пайгамбары, Исмаил, Аллах сага жакшы жаза берсин. Сен бизге насаат айтып, бизди үйрөтүп, бизге акыйкат динди көргөзүп бердиң. О биздин аксакалыбыз жана урматтуубуз, биз Журхумдуктардын ат чапканын, ат үстүндө кармашканын жана алардын ат жарышын көрүп аябай таң калып келдик. Алар Исмаилден үйрөнүшүптүр. Аларда болгон нерсе бизде болуш керек да, о Самайда. Мен Самайда, бул уруунун башчысы. Кантип Журхум бизден алда болот? Кантип Журхумдун жигиттери ат чабууда биздин балдардан ашып кетмегиле? Кеттик. Жүргүлө. Биз дагы Ибрахимге барып, жакшы аттардан алалы. О Ибрахим, кантип Журхум ат чабууда мынчалык алдыда баратат? Кантип Амаликтин балдары алардан артта калып калат? Ибрахим Самайлага ал өзү каалаган жылкысын берүүнү буйрду. Бул эмне деген сыйырмат, Ибрахим? Сен өзүңө жылкылардын эң жакшыларын калтырыптырсың. Кана сенин жакшы кулк мүнөзүң, киши? Сен менин сыйымды жоготуп, кыжырма тийип жатасың. Аллахтын халили ар дайым ушундай. Сурап келгенди куру кол кетирчү эмес. Келген коногун сыйлап, аны ачуулантып, же кайра куру кол жиберчү эмес. Эй Самайда,
Ey Самайда, ушундай кордукту кантип чыдайсың? Өзүңдү Ибрахимге кордотосуңбу? Сен өзүң урууңдун чоңу болсоң, Ибрахимдин баласы сенин урууңдун балдарын ат чапканга үйрөтөбү? Эй Самайда, тилиңди баспа. Аларга өзүңдүн айбатыңды көрсөтүп кой. أعوذ بالله من الشيطان وشركه. О Аллах, шайтандан жана ширктен өзүң сакта. هيا يا شباب العماليق. Алга жигиттер. Силер алардан күчтүүсүңөр. Алга, о Амаликтин жигиттери. Кана көргөзгүлө мага. Кантип ат чапканыңарды, кантип мингениңерди көрсөткүлө. Силерге кантип чабууну Ибрахимдин баласы өзү көргөзүп берди. Ошондуктан жер бетинде эч ким силерди ат чаба албайт. Алга эми. Амаликтин жигиттери, алга! Аллахтын халили ушинтип даават жолунда ар дайым сапар кылган жана эч качан бир ордунда турчу эмес. Хажар энебиз Ибрахимге сен бизди таштап кеткенден бери Аллах Таала биз менен жана бизге дайыма жардам берет. Жада калса бул жерден суу да чыгарып берди. А Ибрахим аларга мен кайра силерден кабар алган келем деп жооп берди. О Мисирдин фараону, биз сага үйрөтүлгөн жылкыларды алып келдик. Андай жылкы жер бетинде эч жерде жок. Үйрөтүлгөн жылкылар Үйрөтүлгөн жапайы жылкылар? Ким ал жапайы жылкыны үйрөткөн? Исмаил. Исмаил? Ал Ибрахимдин баласы. Улуунун баласы да улуу экен да. А бул жылкылардын ордуна силер эмне каалайсыңар? Мен силерге ар бир жылкыңар үчүн бирден кеме берем. Биз муну кабыл алабыз, о Мисирдин фараону. Жаш жигит жапайы жылкыларды үйрөтүп жатса, бул абдан таң калыштуу, өтө таң калыштуу. Наргизге үйлөнөйүн дейсиңби оюк, ха? Ооба. Ал ыйман келтирип мусулман болду. Эми мен ага үйлөнөйүн деп жатам. Бирок кантип атам менен анын атасы душмандашып жатса, кантип үйлөнөм? Анан экөө тең дагы деле куфурда болсо. Мен дагы билбейм. Кантип Наргизге үйлөнөсүң? Анан да анын атасы Наават залым, зордукчу адам. يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك، خذك مناسك